Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Анан азыр мына видеого тартып, кайрылуу кылайлы, чакырыклы. Сиздин ошол уулуңуздун Сбербанк картасы бар да. Ошол Сбербанк карта өзүңүздөрдүн реквизиттериңизди тиркеп берейли. Кечир апа, жүрөгүңдү оорутсам, үмүтүңдү мага деген соолутсам, кечир апа капа кылган күндөрдү, жер каратып, жолуңузду тоорутсам. Кечир ата, чачтарыңды агарттым, жашооңузда кыйынчылык жараттым. Кечир ата, акылыңды укпастан, өзүм билип, билгенимдей бараттым. Апа, сенин бир гана жылмайганыңдан бүтүндөй дүйнөмдү кубанычка бөлөп, күлкүңүздөн күн жылмаят. Сиздин мээримиңизге эч нерсени теңей албайм. Энелик милдетиңизди так аткарып, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, бул ааламды мен үчүн кооздоп, көрктөп, ушул даражага жеткирдиңиз. Бул дүйнөнүн көркү, маңызы болгон энелерибиз күн санап азаптан башы чыкпай, муң, кайгы, капачылык тартып, ооруган энелердин саны көбөйүп жаткандыгы зээнди кейитет. Ушундай бир күндөрдө алыскы Жалал Абад областына караштуу Ноокен районунун Масы айылынын тургуну 1963 жылы туулган Камбарова Лола ханайым. Эжекебиздин акыбалы өтө оор жана аянычтуу. Боор оорусунан жабыркап, буга чейин ичин тештирип, 6 жолу суу алдырган. Биздин өлкөдө бул ооруга дарыгерлер тарабынан жардам берүү мүмкүнчүлүгү болбогондуктан, Индия жергесинен боорду алмаштыруу үчүн көп суммадагы каражат керек. Колдорунда болгон байлыгын, мал жанын сатып олтуруп, айласыздан жардам суроодо. Боорун беремдеген уулу учурда Россияда акча таап, энесинин дарыларын камсыздап туруу үчүн иштегени кеткен. Колунда бар, кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурап кайрылабыз. Сиздин бүгүнкү берген бир сомуңуз бул үй бүлөгө бүтпөс жана чоң бакыт тартууласынан шек жок. Андыктан келиңиздер, ардактуу көрүүчүлөр, кайрымдуу бололу. Оору менен эме чалдыккансыз канча убакыт болду? 4 жылдан бeri. 4 жыл болуп калды, Муну кулда ишебейт эле да. Эми канча убакыт болду мынтип төшөккө жатып калганыңызгачы? 2 жыл болуп калды. Төшөктө жатканыңызга 2 жыл болуп калды, Эрте жашынан баштап суу алдырып аштым. Муну больницага жатып чыгып дарыланып жүрө берди да. Ыйлабаңыз, эжеке, Кудай буйрса баары жакшы болот. Кудай буйрса. Janardağım apa, can sırrımsın apa, barasılım apam, kuanıcım, bağbanımsın atam, zor bağımsın atam, tiregimsin ata, çırağımsın. Apa, altınım sen menin maqtanamın. Apa,
seni Mekke'ge al paramın apa. Bağlanın dilegen baktalayın, asıl cansın ata. Bir ele sözüme şatlanamın ata. Men seni Mekke'ge al paramın ata. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына бизде эми мындай кайрылууга кайрылар алдында дагы өтө көп ойлор болот. Ойлондурбай койбойт. Бул жашоодо адам балдарынын баары жакшы жашагысы келет. Бирок мындай оору сыркоодон Кудай бизди сактаган болсун. Ушул кимде-ким бизди көрүп аткан болсо, же угуп аткан болсоңуз, биз баарыңыздарга амандык, Кудайдын жакшылыгын гана тилейбиз. Ушул жерде отуруп, зейин эмес, жүрөгү ооруп, жан дүйнө ушунчалык башка болот экен. Ошон үчүн мындай бүгүнкү күндө коомчулугубузда, кыргыз элимде, журтумда кара булуттай каптап бараткан бул оору күн санап өсүп бараткандыгы өкүндүрөт. Булундай оорудар сиз жана биз алыстан угуп жүргөн болсок, бүгүн жакындан көрүп баштадык. Эгерде буга кайдыгер карап отуруп турган болсок, эртең түйүштөн дагы келип калыштыгы толук мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир тууган, мынагул жагдайда биздин чакырыгыбыз кыргыздын ар бир энеси менин энем, кыргыздын ар бир атасы менин атам деген түшүнүктө бүгүн коом, эл жашасак, ошондо баары жакшы болот деген түшүнүктө бүгүн иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок биздин кылып аткан ишибизде кайдыгер карабаган элибизге, журтубузга сөз башында ыраазычылык билдирип рахмат айткым келет. Бирок мына жерде азыр караңыздарчы. Бизге окшогон, сизге окшогон уулду жарык дүйнөгө төрөгөн эне өмүр менен өлүмдүн алдында макул болуп, ушул кыргыздын санын көбөйүшүнө, уулду болушуна себеп болгон эне бүгүн оор акыбалда жатат, кыйналып жатат. Бирок ушул кыйынчылыгында мен кайдыгер эмесмин. Кайдыгер болуштан дагы таптакыр алыспын. Бирок Кудайдан кийинки эле мээримдүү жан, мээримдүү асыл жан бул эне болуп эсептелет. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушундай чакырыгында ал пайгамбар бизчилап сүйлөп айткан эмес, ал ыйлап айткан. Силер энеңерди сыйлагыла, силер энеңерди сыйлагыла, силер энеңерди сыйлагыла деп 3 жолу айтып, андан кийин атасын айткан экен. Атаны айткан. Ошондуктан мен айтайын дегеним, энени биз эмес, Аллахтын сүйүктүү элчиси дагы ушундай баса белгилеп айтып кеткен. Эне бүгүн көз жаш төгүп турат, урматтуу бир тууган. Бирок ушул жерде келгиле, мындай 100 сомдон болсо дагы, 10 сомдон болсо дагы чогултайлы. Көптү күрсө көл болот. Ошон үчүн ата сөзү бар, жалгыз дарак бак болбойт, жалгыз аттан чам чыкпайт деген. Келгилечи, мындай ушул эненин дагы уул балдары, өмүрлүк жары, үй бүлөнүн бир эле энен эмес, бүтүндөй жакындарынан, тууган уруктардын, балдарынын, кыздарынын көзүнөн жаш тамып турат бүгүн, кайгынын көз жашы. Бүгүн үйдө күлкү жок бул үй бүлөдө. Мындай бир караңгы каптап турат. Ошон үчүн ушул жерде сиздин, биздин, мына баарыбыздын ынтымагыбыз, биримдигибиз зарыл болуп турат. Убакыт ушунчалык кымбат болуп турат. Кимдир бирөө эртең же ушул айдын аягында айлык алам деп, айлыгын эсептеп турган болсо, ошого эртерээк жетиш керек. Ушул айдын аягында мен машина алам же үй алам деген сыяктуу күтүүнү күтүп турган бир туугандар болсо, эсиңиздерге салып коет элем. Ушул жерде күн өтпөсө экен, убакыттан коркунуч каптап, ушул кандай болот деп коркунучта жаткан бир туугандар бар. Ушул нерсени унутпасак, ар бир мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Мен апамды жакшы көрөм, бирок апам кашымда болушун каалайм. Кааласак анда сөз менен эмес, келгиле, иш менен, аракет менен, салым менен. Мен ушул Кудай буйруса сөзүмдү берем. Ушул үй бүлөдө дагы колубуздан келишинче ушул чакырыктарды жасап, эми колубуздан канчалык эмне келет? Силердин катарыңызда мен дагы туруп, колума келишинче эжеке ыйлабаңыз буйруса, азырмынаки кайдыгер карабаган кыргыздын уулдары бар, бир туугандар бар, мекендештер бар. Колунан келген колдоону көрсөтүп, мына кайгынын көз жашы, бүгүнкү күндө кубанычтын көз жашына айланган аракеттерибиз, жыйынтыгыбыз бар. Кудай буйруса жакшы болот деген үмүттөмүн. Жараткан Аллах Таала берген дартына шифа берсин, сыноосуна жеңилдик берсин буйруса.
ошол Кудай буюрса ошол жакшы болуп кетиңиз, жакшы болуп кетесиз буюрса, Кудай буюрса толук аракет кылабыз. Кайдыгер карабаңыздар, урматтуу бек туугандар. Кулай халкым. Оған келишинче жардамды бериңер. Ушул жакшы болуп кетсин келишиңер. Башка сураган ушул. Ошо колдон келишинче, малыңар жетишинче жардам берсеңер кубанычтамын өтө. Туғандарым, пайғамбарымыз айтқан иннамал муъминина аширатун, барлығымыз бір туғанбыз. Атабыз бір, апабыз бір. Жардам болыңыздар. Алла тағала айтты, бір-біріңерге ынтымақ болсаңдар, мен дағы сілерге рахмат назарымен қараймын. Bir-біріңерге жардам қылсаңдар, мен дағы сілерге жардам боламын. Мен пенделеріме жақындығым денесімдегі жүріп жатқан қандан жақындық қыламын деп Құдай Тағала шыншалық бізге мейірімді, сондықтан біз дағы бір-бірімізге мейірімді болайық, жардам қылыңыздар, жардам қылсаңыздар, Құдай Тағала сіздерге сөзсіз жардам болады, шексіз жардам болады. Әлем жақсы болып кетсін, Құдай Тағала шипа кәміл берсін. Құдай Тағала мынады бізді қарап тұрады, біліп тұрады, көріп тұрады, ұғып тұрады. Құдай Тағала барлық аламға тыншылық берсін, шындай ауырлардан сақтасын, Құдай Тағала шындай ауырларды жөнелтпесін, шындай ауырған туғандарыма шипа берсін, жақсы жардам қылған туғандарыма да сіздерге дағы өзгеше рахматтарымды айтамын. Жақсы болып шипа берсін. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Urmatlı bir tuğanlar. Allah Teala barımızga jakşılık versin. Her bir saatimizde, her bir minütümüzde biz Allah Teala'ga muhtaçmız. Allah Teala bizdi jaratkanda jup kılıp jaratkan. Her bir insandı birincisi, ikincisine muhtaç kılıp jaratkan. Hiç kim birbirimizge muhtaç bola albayız dep ayta albayбыз. Antkeni bugün bul ejemiz ооруп атса, эртең мен ооруп калышым мүмкүн. Бүрсүгүн бияк ооруп калышы мүмкүн. Алла субхану ва таала гана жалгыз. Ал гана ооруга муктаж эмес. Алла субхану ва таала шифага муктаж эмес. Аллах таала жардамга муктаж эмес. Бирок биз инсандар бүгүн бирөө бир сомго зар болуп атса, бүгүн bir ушундай bir адамдар бар, 1000 сомун же 10 000 сомун каяка чачарын билбеген инсандар бар. Келиңиz, кыргыздар ушундай сөз бар. Жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө. Жалгызга камчы көтөрбө, жардынын отун өчүрбө деген сөз бар. Келиңиz, улуулардын сөзүн карасак, ушунчалык биз бири-бирибизге кол кабыш кылып турбасак, бүгүн биз эч ким эмеспиз. Biz bir tuğanbız. Siz менен bizge okşoğun adamlardı tarbiyalap östürgön, gündüzü bilbesten, tünü bilbesten tarbiyalap östürgön uşunda yenelerimiz. Allah Teala özünün жалгыздыгына ibadat kılga buyurgandan giyin ele ekinci orunda wa bil valideyni ihsana, ata-enege jakşılık kılыңыздар деген sözü var ele. Siz ata-enеңizге жақшылық қылайын деп аттыңыз эле. Бүгүн ата-энеңиз жок, сиз жаштыгыңызды өтүп кетти. Не кыласыз, айла жок. Мына ушуга окшогон энеңизге жардам кылыңыз, сиздин ишиңиз оңолуп кетсин. Сиз бүгүн энеңизге жардам кылайын деп аттыңыз эле. Бирок атаңыз менен энеңиз башка жашап атат. Жардам кылыңыз, салым кошуңуз, атаңыз менен энеңиз жарашып бир жашап кетсин. Сиз бүгүн ата-энеңизге жардам кылайын деп аттыңыз эле. Бирок siz ata-enеңиздин достарына, ортактарына жардам кылайын десеңиз, алар дагы таппай атасыз. Бүгүн бир сомуңузду кошуп коюң, Алла субхану ва таала ишиңизди ийгиликтүү кылсын. Чыга албай аткан тупиктен чыгып кетиңиз. Алла субхану ва таала эгерде жер бетиндегилерге райым кылбаса, бир Аллах таала силерге жарым райым кылбайт эч качан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силер ордунан кыймылдай албай турган, эч нерсеге жарабай кала турган орунду күтүп атасыңарбы дейт да. Демек ден соолугум бар, бутум басып атат, баардык органым жакшы иштейт. Ар бир иштегенде Алла субхану ва таала бир сом сураган жок сиз менен бизден. Бирок Аллах таала бир сом суратпастан же үчетчик эсептөөчү койбостон иштетип атат Алла субхану ва таала. Келиң ошол кадырды түшүнөйлү. Ошол Аллах тааланын бизге берип аткан неметин түшүнөйлү. Кадырын билейли дагы жардамыбызды берейли.
Sen bugün 20 000 so'm aylık alıp otasın. 30 000 so'm aylık alıp otasın. 15 000 so'm aylık alıp otasın. Çekesinden 50 so'm çıkarıp koyuştuk hiç nerse emes. Çekesinden 100 so'm çıkarıp koyuş hiç nerse emes. Abet kılıp otabız har birimiz 200 so'm, 300 so'm, 150 so'm, 100 so'm kılıp. Geliniz bir urmatlı bir tuğanım. Үйübüzgө satıp alıp otkanda 5 so'mdu koşup koyulu. 10 so'mdu koşup koyulu. Ertege vakt ötüşü menen operatsiya olup kele turgan bolsa, жакшы энелердин сабына кошулса, ушул энелердин батасы сизге тиет. Бата менен көгөрөсүз, өсөсүз, өнүгөсүз, өрчүйсүз. Садака бериштик, жакшылык кылыштык, жардам колун узатыштык, сизге келаткан барадан тосот. Сиз коркпой жашайсыз, сиз эркин жашайсыз. Душмандан алыс болосуз. Байлыгыңыздан коркпойсуз. Анткени ар бир байлыгыңыздын закатын берип турсаңыз, садакасын чыгарып турсаңыз, сиз эч качан коркуучу инсандан катарында болбойсуз. Аллах Тааладан суранарым, биз бир элбиз, бир калкпыз. Болгондо дагы боорукер калкпыз, ушунубуздан тайбайлы эч качан. Улууларыбызды урматтаган, кичүүлөрүбүздү ызаттаган калк болушубуз керек. Аллах Таала үчүн 1 сомубузду койсок, Аллах Субхану Таала бириңиз 1000 сомдон ашык кылып берет сизге. Урматтуу бир тууганым, келиң бүгүн ооруп аткан бир тууганыбызга жардам колубузду узатайлы, Аллах Субхану Тааладан сурайлы, тилейли, ошол биздин артыбыздан келе турган урпак ушундай оорубасын. Биздин башыбызга түшкөн түйшүк өзүнөн өзү чечилип кетсин. Жакшылык кылуудан кийинки кылынган дуа кабыл болот. Ушулардын бүгүн ушундай акыбалда жатканы, энебиздин ушундай төшөктө жатканындагы кылып аткан дуасы түстөн түз кабыл болот. Билиңиз, эстен чыгарбаңыз. Сиз кошконго кадырсыз. Кыргызстандын ичинде болосузбу, сыртында болосузбу? Кошконго кудуретиңиз жетет. Кошуңуз. Энебиз жакшы болуп кетсин. Аллах Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын, жакшылыгыбызды кабыл кылсын. Мына ушул энебиз дагы жакшы болуп, биздин сабыбызга кошулуп калыштыгын биз тилейбиз. Аллах Субхану Таала Аллах Таалага ибадат кылгыла, ата-энеге жакшылык кылгыла дейт. Кыргыздын атасы, кыргыздын энеси, сиз менен бизге окшогон канчаларыбызды тарбиялап келген эне мынакей бүгүн төшөктө жатат. Сиз ыйласаңыз, сиз күлсөңүз, сиз сындырсаңыз, сиз ойношсоңуз, бир жериңизди жарып алсаңыз, урушпаган эне үстүндө түнү төшөгүң ачылып калса, эртемен турганда үстүн төшөгүң жабылык турат эле. Сен курсагым ачты деп айта албастан сен ыйнаганыңда курсагың тойгозгон эне бүгүн мына төшөктө жатыштыгы кандай акыбал деп түшүнөсүз? Үстүң кирип болсо тезинен бир күндө 4 жолдан 5 жолдан үстүңдү алмаштырып жаңылаган эне бүгүн төшөктө жатканда неге кабар ала албайсың? Энебиз биз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энеңе жакшылык кылгын деди. Жакшылык кылууга ким татыктуу дегенде энеңе жакшылык кыл деди. Энеңе жакшылык кыл деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Энеси бойго жетелек туруп, Пайгамбарыбыз 10 жашка чыкпай туруп энеси өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз төрөлелек туруп атасы өтүп кеткен. Эгерде жашоосунда болгондо бизге сүрөтү менен, колу менен, пикири менен, сөзү менен көргөзүп кетет эле энеге жакшылык кылуу кандай болуштугун. Сиз менен биз бүгүн бир кымындай жакшылык кыла албай атабыз. Алыста жүрөбүз, алыскы сапарда жүрөбүз, бирок биздин энебиз төшөктө жатат мынакей. Аялдарыбызга жакшылык кыла турган болуп калдык. Аялдарыбызды эки жакка ташый турган болуп калдык. Бирок бизди тарбиялаган эне алдан тайганда, күчтөн тайганда бирок төшөктө жата турган болуп калды. Урматтуу бир тууганым, келиңиз ойлонойлу. Биздин энелерибиз төшөккө жатпаш керек. Биздин энелерибиз паркта жүрүш керек. Биздин энелерибиз жакшылык жагда отуруш керек. Сый үстүндө отуруш керек. Сыймык үстүндө отуруш керек. Небелердин чайын ичип, чуркап, тай басып ойноп жүргөнүн көрө турган күн бүгүн. Бүгүн айттарда апарып сиз ойнотуп келе турган күн. Энелерибизди көлгө апарып, сыйга апарып, салкын жайларга апарып, эс алдыра турган күн бүгүн. Бүгүн сиз менен биздин энебиз ооруп төшөктө жаткандыгы жакшы эмес. Келиңиз дуа кылайлы. Салым кошолбот, боптур колуңан келбесин. Кошкун келет, бирок дуа кыл. Балким сенин дуаң менен ушул эне жакшы болуп кетер.
Hurmattуу bir tuğanım, kaydıgeri karabayla. Görüp durup ters burulup ketmeyli. Allah Teala barımızdan razı olup barımız akçalısın. İnnehu veliyyü zâlike vel kadir aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Teala menimizge şifa versin. Murun kanday jakşılık günde жүрген bolsa, oşol ahvalga qaytış nasip kılsın. Murun kanday namazlarında beken bolsa, oşonday namazlarına beken boluş nasip kılsın. Murun kanday bala çakasının uayın görüp jakşı gündörde жүрген bolsa, oşol günge jetiş nasip kılsın. Allah Teala az gana vakitin içinde, jakşı bir vakitin içinde jakşı olup ketip, jakşınakay bolup oturup, kayra basıp, elge oşulup kalıp, el sağında жүрüp kalışını nasip kılsın. Allah'tan soranlarımız duamızды kabul kılgın Allah'ım. Barımızdan razı olgun, barımızı razı kılgın. Kırgız elinin ıntımakta, berimdikte, jakşılıkta kılgın. İnneke veliyyü zâlikel kadir aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Seni Mekke'ye